Бул сары чачтуу кыз кызды беттен нары тепкен, ал жерде бул кыз активный болуп берген. Бардык кыздар милицияга жеткирилди. Гүл челектер кимдердин жинине тийген болушу мүмкүн? Жалал-Абадта гүл челектерди талкалап кеткен адамдарды азыркы учурда издеп жатышат. Уят эмеспи? Кара жыгач конушунда чоң эле аял жаш кызды чачынан кармап сабады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кара жыгач конушунда аял жаш кызды сабады. Бишкектин Кара жыгач конушунда кошунасы 17 жаштагы кызды чачтаган тасма тарады. Видеону Жибек Сулайманова социалдык тармакка жарыялады. Анын айтымында кыз тургундун короосуна жааган жамгырдан баш калкалоого аракет кылган, бирок аял аны кемсинтип, сволочь деп атап, тамеки чегип жатат деп айыптап, башкалардын тамекисинин калдыктарын тазалаганга мажбурлаган. Жаңжал акыры мушташка айланып кеткен. Видеонун автору ошондой эле окуя болгон жерге аймактык тез көчү менен патрулдук милиция кызматкери чакырылганын, бирок алар эч кандай чара көрбөй кызга жана анын апасына кысым көрсөтүшкөнүн айтышууда. ШИП окуя боюнча алдын ала иликтөө иштерин жүргүзүп жатканын, эки тарап тең бири-бирине каршы арыз жазганын билдирди. Малдар ремонт өтөбүз деп ортосуна тыгылып, Ысык көлдө Торпок жолдогу темир тосмонун ортосуна кирип чыга албай калган. Социалдык тармактын колдонуучулары айыл жери үчүн бул чындап көйгөй экенин, мал эки жакка өткөндүктөн темир тосмонун жок дегенде айрым жерлерин алып коюу керектигин жазышууда. Айрымдары ээлери малын жолго чыгарбай карашы керектигин жазышууда. Жалал-Абадтын мэриясы гүл челектерди талкалап кеткен адамдарды издеп жатат. Жалал-Абадтын мэриясы Манас шаары гүл челектерди талкалап кеткен адамдарды издеп жатат. Алар санаторийге барган жолдун жээгине отургузулган гүл челектерди ушинтип сындырып кетишкен. Мэрия тентектерди көргөн билгендер болсо сүрөт видеосун жөнөтүп коюуну суранат. Парламентке мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30 ноябрда өтөт. Жогорку кеңештин төрагасы Нурламек Тургунбек уулу протест болуп көрбөгөндөй таза өтөрүн айтты. Ал кийинки чакырылыштын депутаттары келгенге чейин азыркы депутаттардын ыйгарым укуктары сакталарын айтты. Дарыгер, мугалим жана башка кызматкерлерге кол көтөргөндөр катуу жазаланат. Жогорку кеңеш документти 3 окууда колдоду. Эми кызматтык милдетин аткарып жаткан адамдарга жеңил жаракат келтиргендерге 50 миң 100 миң сом айып пул салынат. Ал эми аларга карата бейбаштык болсо, ошол эле айып менен 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралат. Документ президентке кол коюу үчүн жөнөтүлдү. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сакыровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Ситтикке байланыштырып атат, ал андай эмеспи? Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев президент Садыр Жапаровдон катуу сөгүш алганы боюнча комментарий берди. Президенттин сын пикирин кабыл алдым. Иштеш керек, иштеп жатам, деди ал. Токторбаев этика ченемдерин талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн 16 сентябрда президенттен катуу сөгүш алган. Андан соң соц тармакта президент ага унаа белек кылды деген маалымат жарыяланган. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов менен байланышканыбызда анда мындай маалымат жок экенин айтты. Бишкектен номер 24 автобус катта баштады. 25 сентябрдан баштап Бишкек шаарында номер 24 жаңы автобус катта баштады. Ал келечек конушу менен өмөт конушун байланыштырат. Мэриянын маалыматы боюнча автобустар Элебесов, Киев, Бейшеналиева жана Фрунзе көчөлөрү аркылуу өтөт. Буга чейин бул багытта номер 224 кечи автобус каттачу. Бишкекте 2 унаа сүзүшүп жүргүнчү аял каза болду. Бишкекте жол кырсык катталып, бир жүргүнчү каза болду. Кырсык 25 сентябрь саат 7:45 чамасында болгон. 1993 жылы туулган Honda Ria менен Бишкек-Кашка жолунда бара жатып, Hyundai Sonata унаасы сүзүшкөн. Кесепетинен Honda Ria унаасынын 1972 жылы туулган жүргүнчүсү аял киши каза болду. Айдоочулар ар кандай жаракаттар менен ооруканага жеткирилди.
Бетине тээп 16 жаштагы кызды 13 жана 17 жаштагы бир туугандар сабап салышты. Кеше 24 сентябрда Сууз тармакта Ош шаарынын Райымбеков жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде кыздардын өз ара жаңжалдашып жаткан видеосы тараган. Ош милициясы бул окуя 24 сентябрь күнү болгонун билдирди. Окуя Сулайман тоо милиция бөлүмүнүн маалыматтардан электрондук журналына катталып, тиешелүү текшерүү иштери башталган. Окуяга тиешеси бар тараптар милиция бөлүмүнө жеткирилген. Жабырлануучу 2009-жылы туулган. Оштогу окуучулардын биринин студенти жана ага кол көтөрүшкөн бир туугандар 2008-жылы туулган. Эч жерде окубаган, иштебеген жана анын сиңдиси Оштогу мектептердин биринин окуучусу 2012-жылы туулган жана анын курбусу 9-класстын окуучусу. Жабырлануучу жана шектүүлөр бири-бирин таанышпайт, адегенде Каныгей эстелигинин алдында топ ойноп жатышка чырдаша кетишкен. Андан соң жабырлануучу түштүк тарапка карай басып кеткен. Ошол учурда эки кыз, бир туугандар жана курбусу артынан келишип ортокмок алышкан. Учурда жабырлануучунун жашы жетелик экендигин эске алып, анын мыйзамдуу өкүлдөрү ата-энеси Кара-Кулжа районунун Алайкой аймагынан тергөөгө чакыртылган. Азырынча арыздарына жараша тергөө кызматы иш алып барат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ошол акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Жалко. Жалко. Блин, ну жактарга чейин түштүр. Бирөө коюп турган түздөрүнө. Selam kandayсыз? Сынып калып тур, жарабай калып тур. Жалко. Мен азыр салып бизден. Камера коюш керек экен бергечи. Сынып калып турган, баары талкан калып. Малдын ремонту өтөбүз деп мына ортосуна тыгылып. Ары өтпөйт, же бери өтпөйт. Бир кастынасың, чаш кетип. Жок, купа кетиресиң. Çarşım julavat, mozakta bayke gelip men futbolkamdan tartip meni. Çağırayın dep. Tartam men azыр. Bakırçı milisiya çakırып Milisiya var, çıkırsın. Çakır milisyonu. Futbolcu, mollar.
Saçın julap atат. Ne birini karasında yürüyorsun şimdi. Qorong'usu hech kim yurgan yo'q hojam, yoqda kamerada bor. Elda turar. Sürmez ekspert da. Yap ver desek. Yap ver desek son. Bana balam karma. Bu benim kaçırıyor. Yok. Bu benim